Учурда өлкөдө кызамыкка жана кызылчага каршы массалык түрдө эмдөө жүргүзүлүүдө. Анын ичинде Кадамжай районундагы 10-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда да иш кызуу жүрүп жатат. Эмдөө 9 айлык ымыркайдан 6 жашка чейинки жаш балдар арасында жүргүзүлүүдө. Бул аймакта 2000 бала эмдөөдөн өтөөрүн дарыгерлер ырасташууда. 6 участка бар. 6 участканы 2 бөлүп жасадык. Bir жуманын ичинде жасап бүттүк. 3 врач болсок 500-ге жакын эмдөөнү өткөрдүк, балдарды эмдөөдө. Кудайга шүгүр, элибиз түшүнгөндүктөн ушу эмдөөдөн баш тартуу деген аз. Бирок азсан да болсо дагы ошолорду дагы кайрадан сүйлөшүп, кайрадан ошолорго түшүндүрмөнү берип, бирин серин алдырып атабыз. Эмдөөдөн өткөндөрдүн 90%-ында кызамык кайра кайталанбасын, өзү багында дарыланбаса өлүмгө да алып барарын дарыгерлер кошумчалады. Кызамык оорусу өпкөнүн, кулактын, мээнин сезгөнүүсүнө алып келет. Бул илдетке кайдыгер карабаган ата-энелер жапырт эмдөөдөн өтүп жатат. Участковый чакырды эле, эмдөөгө келдик. Эмдөөгө чакырды эле келдик. Ушу балдарыбызды келечеги үчүн алдын ала неме кылып, көлүн алып алайлы деп келдик. Азыркы заманда прививка болуп, жаркана байланыштуу барды. 2 баланы ээрчип келдим. 2019, 2020 жылы балдарым. Негизи прививканы биз убагында алабыз. Дайыма алганга аракет кылабыз. Ушу биздин медайымыбыз Макбуз эже дайыма бизди көзөмөлдөп турат. Ошо баарыбыздарды прививка алганга чакырабыз. Кадамжай аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө кызамык оорусунан жабыркап дарыланып жаткан жаш бөбөктөргө көзүбүз түштү. Температура берди. Тамагынан берет экен, ошо жөтөлөт экен. Анан ошол эле байкалды. Башка ашча симптомдор байкалган жок. Өздөрү деле врачтар немелер айтышты. Өзү бир аптача ошондой баланы кыйнайт. Анан резко эле чип кетет, баягы кызыл бүдүрлөр. Анан ошо менен токтойт. Бүдүр чыккандан кийин температура да бербейт. Ошо баланын да көңүлү ачып жүрө берет. Анан түнү гана монтип кытышат, влажный болуп тербегенде гана күйкүрөт экен. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында 402 бейтап бул илдет менен жабыркаган. Ооругандардын арасынан 77 учуру эмдөөдөн баш тарткандар. Дарыгерлердин маалыматына таянсак, бүгүнкү күндө облуста 23819 бала эмдөөдөн өткөн. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам Медиа, Баткен.